Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин парламентти чимкирик деп атап, аларды сындаганы бул иретте эл өкүлдөрүнүн намысына тийген сыягы. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрү парламент бир күч болуп, мурдагы президенттин 6 жылдык ишине жана аракеттерине баа берип, аны тиешелүү органдарга өткөрүп бериши керек деген демилгени көтөрүп чыгышты. Мындай сунушту парламентарийлердин бир нечеси колдоп, Алмазбек Атамбаев эл өкүлдөрүнүн келекелеген сөзү үчүн жооп бериши керек деген билдирүү жасашты. Экс-президентибиз урматтуу жогорку кеңешти чимкирик деп улам айтып атат. Адам сөз сүйлөгүчө сөз адамдын кулу дейт. Сөз ооздон чыккандан кийин адам сөздүн кулу дейт. Ооздон чыккан сөзгө жооп берсин, сиз жоопкерчилигин сураңыз. Мен жогорку кеңештин атынан айтып атам. Бу жерде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Саясий элиталар отурат. Ошон үчүн сөздү абайлап сүйлөш керек. Атамбаевдин дарегине КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов да сын айтты. Анын айтымында өлкөдөгү саясий абал чет элдик маалымат каражаттары аркылуу сыртка чагылдырылып жаткандыктан бул жагдай инвесторлорду чоочулатышы ыктымал. Ошондой эле депутат Атамбаев улам элдин алдына чыгып, кайрылуу жасоодон карманышы керек деп эсептейт. Мен өтүп бүткөндөн кийин тынч эле отурса жакшы болот эле. Бирок баягыдай таасир бере албай, баягыдай эми ошол мамлекетте болуп аткан процесстерге мындайча айтканда четке калгансып, аралашып, жеке позициясын, эгоисттик көз карашын дагы бизге таңуулап атканын көрүп атабыз. Бүгүнкү сүйлөп аткан сөздөрү албетте учурунда сүйлөсө болот эле. Коопсуздук комитет бүгүн репрессивный органга айланды деп. АКСти түзгөн ким эле? Бирок Иса Өмүркуловдун мындай сөзү анын айрым кесиптештерине жага берген жок. Эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов жогорку кеңеште эки жүздүүлүккө орун жок экенин айтты. Атамбаев болуп турганда жоопко тарталы, узурпация кылды, кылмыш кылды. Парламент сынбасын, элита сынбасын, эл сынбасын, конституция сынбасын деп атканда Иса Өмүркулов чыгып ушул жерден эмне деп айтып атасың? Ал деген биздин улуу татасы деген киши бүгүн чыгып башка 180 градуска бурулуп башкача сүйлөп атат. Мен Атамбаевди коргогон жокмун. Сөздү мындай бурмалабагыла, урматтуу мындай депутаттар. Мен болгону Иса Өмүркуловдун чыгып айтканы туура эмес деп атам. Бүгүнкү күндөгү саясаттагы эки жүздүүлүктүн мындай принциптери ушундан бузулуп атат да. Ошол Текебаев трибунадан айткан күн тартибине киргибей калган маселени бүгүн күн тартибине киргизгиле. Атамбаевдин узурпациясын карап, добуш коюп, комиссия түзүп карайлы, жоопкерчилигин карайлы, кеч болсо дагы. Алмамбет иним, мен сүйлөйүнбү, сенден уруксат сурабайм, биринчиден. Экинчиден, ошол мезгилде жана баррикадаларда, митингтерде сен дагы, мен дагы, Текебаев да баарыбыздын чогуу жүргөнбүз. Мен эле шайлаган эмесмин президент кылып. Сен да салымың бар. Текебаевдин да салымы бар. Сын пикирлерге төрага Дастан Жумабеков да кабылды. Анын спикер катары экс-президенттин билдирүүсүнө реакция жасабай жатканына ачууланган депутаттар да болбой койгон жок. Төрага баш болуп бүжүңдөп барып туруп, Матраимовдун тоюна барат. Анда мен токтолуп кетейин. Алмазбек Шаршенович. Ал той быйыл эле өткөн жок. Ал тойго быйыл эле төрага депутаттардын тобу барып калган жок. Сиз архивке айланып карап коюңуз. Сиздин убагыңызда сиздин жаныңыздагы эң жакын адамыңыз советиңиз ошо тойдо жүргөн. Сиздин убагыңызда президент болуп жүргөндө ошо премьер-министр ошо тойдо жүргөн. Ошо Кара Суу элинин артынан, ошо Матраимовдордун атынан сиз партияңыз үчүн 40 миң деген, 50 миң деген добуш албадыңызбы? Төрага сөзүнүн соңунда парламенттин иш аракеттеринин негизинде ар кандай коррупциялык фактылардын бети ачылып, ал укук коргоо органдары тарабынан иликтенип жатканын кошумчалады. Жыйындын соңунда эл өкүлдөрү экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратуу боюнча документке 20 парламентарийдин колун чогултуп, ыкчам комиссия түзүлгөнү белгилүү болду. Эгер ал комиссиянын чечими парламенттин 3/2 тарабынан колдоого алынса, ал башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумомутов, Нью ТВ.